Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү, студияда мен Мээрим Ташыбекова. Бүгүн биз карантинден кандай жыйынтык чыгарабыз деген теманын алкагында сөз кылабыз. Бул боюнча талкуу уюштуруу үчүн биз студиябызга мейманга Кудул Борончу Кудайбергеновду чакырганбыз. Ошондой эле Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбековду чакырганбыз. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Мен ошо алгачкы эле суроо, мына биз 25 марттан бери карантин тартибинде жашап жатабыз. Ушундан дээрлик 2 ай убакыт болуп калыптыр. Ошондон бери кыргыз элинин жан дүйнөсүндө кандайдыр бир өзгөрүү болду деп айтууга болобу? Сиз баштап кетсеңиз. Рахмат. Албетте эми кыргызда бир сөз бар да, же сый менен, же ый менен депчи. Канча маселелерди чече албай аттык эле, мисалы ысырапчылыкты токтото албай атканбыз, жамандык болобу, жакшылык болобу, караш болобу, той топур болобу. Ушул күндөр ошонусу жок деле жашса болорун көрсөттү да. Мына канча адамдардын эми ажалы экен көз өтүп кетти, бирок жылкы сойбой эле, дүңгүр өтүп бир аш өткөзбөй эле жерге берип атат расмисин кылып. Баягы өмүрүндө сыйлабаган, өмүрүндө мындай кабар албаган ата-энелерге өтүп кетсе, ушул тирүүсүндө жатпаган мамыкка жаткызып, анан кийин тирүүсүндө бербеген тамагын берип, анан калп эле ыйлап дегендей ушундай бир нерселер болуп атканда, чын айткандачы көп жерлерде. Ошондой бир нерселерден бир аз арылгандай болдук да. Ушундан пайдаланып, балким мыйзамдаштырып коюш керекпи? Эртең бир күнү мунсуз жашай албайбыз десе, баягында көрдүк го, жашса болот экен го деген бир маселе болду да. Ушул жагынан абдан бир жакшы болду. Экинчи жагынан биз жакындарыбыздын кадырын билдик, бир аз убакыт бергенди үйрөндүк да. Болбосо баягы бул дүйнө ушундай түгөнбөгөн дүйнө да, таш беши түгөнбөгөн дүйнө, ошол эле жүрүп калганбыз. Тиричилик деп күнү деле, түнү деле, анан тойго барыш керек, анан бул жака барыш керек, тигил жака барыш керек, буну иштеп өтүш керек деп. Азыр эми жакындарга кичине убакыт бергенди үйрөндүк. Эгерде мындай ден соолугум чың, өмүрүм узун, рызкым кенен болсун десең, тууган тушка менен жакшы мамиледе бол деген дагы бир накыл бар, улуу накыл. Ушул нерсенин бир акыйкатын сезгендей болдук да. Анан баягы эрте жатып, эрте туруп деле жашса болорун көрдүк. Болбосо карасаңыз, чет өлкөгө барганда байкагам, мисалы Германияга, Австрияга барганда эрте жашат, жатат, эрте турат, ошон үчүн алардын жашоосунда бир береке бардай да, өнүгүү бардай. А бизде түнкү 3-тө чыксаң деле дүрүлдөгөн жашоо болчу да. Адам эми түндү уктасын, эс алсын деп берген, күндүздү мындай мүмкүн болушунча иштесин, майын чыгарсын деп берген. Ушул жакта бир жакшы нерселер болду деп ойлойм. Анан эң башкысы биз өзүбүздүн ордубузду билип калдык. Мурда дүйнөнүн кожоюну ойлоп калган экенбиз өзүбүздүчү. Анткени бизден күчтүү пил деле, бизден күчтүү төө деле бизге башыят, темир деле бизге башыят. А көрсө биз кожоюн эмес экенбиз, кожоюну жараткан, өзү анткени жаратып кылган кичинекей бир көз көрүнбөгөн вирустан коркуп баардыгыбыз отуруп калдык да. Ошон үчүн мындай бир кичпейилдикке, ордубузду билгенге да үйрөттү. Бул чоң бир пайдалуу жактары да болду деп эсептейм, руханий маанавий жактан. Сиз дагы айтып кетсеңиз, кандай өзгөрүүлөр болду деп ойлойсуз? Ассаламу алейкум. Жалпы биринчиден ыйык Рамазан айында ушул орозуңуздар кабыл болсун. Себеби ушул айда сиз бизди чакырып атасыздар. Рахмат. Жалпы элибизге тынччылык, токчулук болсун. Анан ушул алып келген ушул оору деп коелу, ошонун аркасынан мына үйдө туруп калдык. Мына таксыр айтып атпайбы? Биздин Нуржигит айткандай, кимдир бирөөлөр, бирок бул убакытта ар ким ар кандай кабыл алды да. Кимдир бирөөлөр отпуск алган сыяктуу кабыл алып коюшу мүмкүн. Ар ким өзүнүн деңгээли менен жараша кабыл алат экен. Бир эс алып алдык, курсагы токторго бир жөн эле бир убакытты бир аз токтотуп турган сыяктуу сезилиши мүмкүн. Кээ бир кыйналып аткан адамдарга бул аябай чоң сабак болду. Анан ысырап кылган адамдарга дагы бул ой жүгүртө тургандай бир учурду, же болбосо ойло биз мындай бир атаандашуу менен жүгүрүп алганбыз да. Мен кийинки убактарда мынтип корко баштагам, өзүм ба той топурда жүргөн адам болсом дагы, мына ушул Кудайга шүгүр азыр орозо учурунда карантин болуп калганына Кудайга шүгүр деп айтам да, чынын айтыш керек. Анан кимдир бирөө жаман көрбөсүн, оору келсе Кудайга шүгүр деп атат депчи. Анан анткени себеби ооз ачырганды дагы биз атаандашуу менен модага айландырып, чыныгы Алланын бизге берип аткан ибадаттарына көңүл бурбай, биз баягы эле атаандашуу менен кийимен коруп калгам. Эмнеден? Ушул кредит алып ооз ачтырып баштайбызбы дегем да. Дагы чоң 300 кишиге, 400 кишиге ооз ачтырганга мындай бири-бириз менен атаандашуу. Анткени биз атаандашуу менен аябай жүгүрүп кетип атканбыз. Мен тигинден өтөйм, мен мынтип келем, тиге көрүнөйүн, тигиндикинен артыкча болсун деген нерсе менен, курманыбыз менен ушундай катуу жүгүрүп бараттык эле, оору келип туруп токтотту дагы. Ойлонуп көрчү деди да. Ойлонуп көрчү деп бизге убакыт берди. Биз ойлондук. Оору келди. Оору келгенде дагы, ал биз мынтип айтабыз, өз мусулманчылыкта айтылат. Күндө ушинтип оокат дүнүйө деп жүгүрүп жүрө бергенде Кудайды унутуп коебуз, бери жаратуучуну унутуп коебуз. Ошол себептен Алла өзүн эске салыш үчүн
пендесинин жакшы көргөн ушул оокат дүйнөсүнөн алыстатыш үчүн дейт, ооруну жиберип туруп өзүнө жакындатып алдым дейт. Ооруну жибергенде биз коркобуз дагы, чын ниетибиз менен анан Аллага жакын келип, анан жаныбыз сыздап аткандыктан башка нерсе бир тийин болуп калат дагы, анан Кудайга о Кудай деп анан чын ниетибизден суранабыз да. Ошондо гана биз ортодогу жана дүнүйө ар бир нерсе ортомчулук кылып аткан, бизди алаксытып аткан нерсе жоголуп кетет дагы, чын ниетибиз менен түзмө түз кайрылабыз. Мына оорунун кандай жакшы жагы бар. Бул өтө чоң келген бир коркунуч болгон менен анын аркасында өтө чоң ийгиликтер бар. Жамандын аркасында жакшылык бар дейт. Маселен, сиз бул жашка чейин чыкканча бир ооругансыз, кыйналгансыз аябай учурлар, бирок ал өтүп кеткенден кийин дейт. Ошол кыйналган күнүңүздү кутулган, ооруган күнүңүздү кутулганды эстесеңиз, кайра жыргайсыз да. Раз ошол оорудан айыгып кетпедимби деп эстеген сайын жыргайсыз, руханий байлык аласыз, рахат аласыз. Жаман күнөө иш кылып койсоңуз, ошону эстеген сайын жаныңыз азап тартып, улам кыйналасыз. Демек келген оорунун дагы чоң немеси бар да. Кыйналган күндүн анын дагы сообу бар. Акыретте да чоң сообу бар. Анткени себеби Алла өзүнө түзмө түз жакындатып алып, ошол ар бир ооруп аткан адам кыйналып, жаны сыздап аткан болсо, ошол бир мүнөт сыздаган болсо, бир сааттык ошого соопчулук кылып коет дейт. Мына ушул карачы канчалык оорунун дагы келишини менен өзүнүн пайдасы. Мен коронавирус келгенде мынтип айттым. Бул коронавирус бул оору эмес. Бул биздин мурдагы ооруп жүргөн оорубузду айыктыруучу дары. Анткени бизди баарыбыз ала чакмактап аткан нерсени баары токтотту дагы өлүм бар экенин. Ал өлүм жашка да карыга да бирдей келе тургандыгын ойлонуп көр деди. Көрсө ал хан дагы, ал жөнөкөй кембагалбы, ал тандабайт экен. Ал вирус мисалы келди, жукту, оорудун өлүп калдың. Бул эскертүү берди да. Ар бир Алла Таала ошол өзүнүн жакшы нерселери менен дагы, нематтары менен да алып келген ушу оору сыяктуу нерселери менен дагы адамга эскертүү берип турат. Ой жүгүртөт. Бир айдын ичинде мына той маселеси боюнча айтып калды. Мен өзүм аябай жыркап эс алдым. Анткени тыйын-тырс болуп калдык. Мында элестет. Көп чакырылчусуз да, туурабы? Жумасына жок дегенде 3-4 жолу. Барасың да. Анан ошондо мен ушул убакыттан пайдаланып той жөнүндө сөз болуп айтайын деп атам. Тойдо чыгымдар аябай көп болуп атат десем, комментарий жасап атышат. Сен өзүң тойго барбай калгансыңбы же сени тойго чакырбай калганбы деп. Эгер мен өзүмө карасам, бир туугандар, аны той болсун, той момундай болсун деп мен кайра тойдун шан шөкөттөрүн ойлоп таба бермекмин да, өзүмчүл болсом. Эми карап көрүңүз. Мен үйлөнгөндө 50 эле киши менен той бергем да. Анан аз 500 кишиге той берип атабыз. 500 кишини кыз узатып аткандар дагы 500 кишиге той берип атат. Кайра эле ошол жигит турмушка чыгып аткан балага деле 500 кишиге той берип атат. Двойной стандарт болду. Ошол эле бир эле үй бүлөгө 2 чыгым кетип атат. Кызга узатуу тоюна кетти $10,000 чыгым, баланыкы көбүрөөк кетти. $15,000 чыгым экөө кайта эле айтпаса болот да. Ошондо бир эле үй бүлөгө $25,000 чыгым кетти. Бери дегенде. Бери дегенде. Ошого үй сатып берип койсо болот беле? Эртеси күнү тойдон кийин кыйналбай жашоосун улап кетсе болот беле? Анан көп киши чакырган менен аз киши чакыргандын дагы кандай расход бар? Эмеси чыгымы бар. Маселен, 500 киши менен тойма келди, баламдын тоюна. Алар үйлөндү. 2 күндөн кийин эле 500 кишинин бирөөсүнүн да баласы үйлөнөт, бирөөсүнүнкү балалуу болот, бирөөсү 50-ге чыгат, дагы бирөөсүнүн апасы 70-ке чыгат. 500 киши көп да саны. Ал бир жылга чейин тынбай эле боло берет алардын тойучу. Кайра уят менин тойма келбеди беле деп тура. Анын тойуна барышың керек да. Анан ошону менен эле жүрөбүз. Күндө той. Мен өзүм бир жума, бир айда 6 тойго барсам, аялым 5 эмеси бар, шернеси бар. Ансас келгенси мен досторум менен дагы чогула турган дагы бир 5 шерин ойлоп таап алганбыз. Ошону менен 24 күн, 25 күн тынбай той. Анан бирөөнүн тоюна баратканда илгери кыргыз кандай той берген? Өзүндө болгон нерсесин той берген, элдер чакырган, алар келген, мен мынча алып барышым керек эле деген эмес жок. Өзүнүн тууганчылыгын алып келген. Эң нескиси чын ниети менен батага берип кеткен, жакшы көрүп. Азыр тойго чакырсаң кечирип кой. Бирөөдөн карыз алып, кече эле тойго бардың $100 өзү 10,000 сом айлык алса, бир айлыгын эле бир тойго берип койдук. Калган 7 тойго кайсы акчаны берет? Бирөөнүн карызы калат, антимитет, анан уят болуп калбайын, тигин той мага келди эле деп отуруп, ушинтип отуруп эле карыздан карыз, переживание, тамада болуп жүрөм, тойго келгенде баары настроенияси жок. Тойдун ортосуна ичип алгансы, өлүп кетсин деп туруп ичип алып, баягы өзүн жооткотуш үчүн. Ушул жашоо менен жашап калдык да. Ушу керек беле бизге. Азыр мына ушул
эмне кылды? Ойлонгон адамга дагы эле. Болбосо баягы кээ бир адамга эгерде жетпесе, ал кайта эле чыгымды кайра баштайт. Ушул мындай көп айта берсечи, мен сөздү азыр орозо деп да айтып калдыңыздар. Буга чейин ушул коронавирус пандемиясы жок кезде орозону да кандайдыр бир саясатка айландырып алдык эле, туурабы? Фейсбукта ачсаң эле баланча чакырды, ыраазычылык билдирем, түкүнчө чакырды, ыраазычылык билдирем, мына ооз ачып атабыз, ифтарды деген эле. Азыр болсо андай дагы Кудайга шүгүр бир аз тыйылды окшойт. Сиз дагы байкап атасызбы ошондой нерселерди? Орозонун максаты бул баягы акция сыяктуу да, күнөөлөрдүн кечириш акциясы, ошондой руханий жактан тазалануу акциясы, руханий жактан байыштын акциясы. Азыр мына Борончу байке абдан бир жакшы ойду айтты да. Бир оорун айыктыра турган экинчи бир оору келди депчи. Мунун өзү оору экиге бөлүнөт. Дененин оорусу, рухтун оорусу. Дененин оорусун жараткан шипа менен кошо берген. Бирок рухтун оорусу бар да, ошол көрө албастык, ичи тардык, ысырапчылык, өтө эле мындай текебердик, мактануу деген. Мына ошолордун ордуна коюшуна азыркы келген тажи вирусунун таасири оң болду деген сөз айтып атат да. Бул жагынан абдан туура. Анан орозо деген бул мүмкүн болсунча мындай бир берешендик кыла турган, ошол эле мезгилде канча муктаждар бар, оору сыркоолор бар, бейбечаралар бар, кары картаңдар бар. Ошолорго мындай билинбей берип кое турган нерсени дүңгүрөтүп дагы бир тойдун бир түрүнө айлантып ийгенбиз да. Мисалы, таравих деген намаз бар, бул ибадат эмеспи? Ошо ибадатты калтырып коюп, бирөөлөрдүн көңүлү деп, анан ресторандарда, кафелерде отургандар көп болгондо. Кечээ бир кафенин ээси айтып атат, биз бул күндөрдө аябай күтөт элек депчи. Кимдир билерге бул бизнестин күчүлүгү болгон. Айтор, бул күндөр көбүрөөк ибадат, көбүрөөк сүкүт, көбүрөөк зикир, мындай бир сөз бар да. Эгер күнөө кылсаң, тобо кыл дейт. Эгер жакшылык келсе, шүгүр кыл дейт. Эгерде бир балекет келсе, сабыр кыл дейт. Анан такыр эле кош көңүл болуп баратсаң, жаратканды эсте зикир кыл дейт да. Мына ушул формула менен иштей турган күндөр ушул күндөр. Анан бизде орозо десе эле эртеден кечке ачка жүргөн үчүн атпайбызбы? Бул өзүңдү тыюу. Карасаңыз, адал нерсе дагы убактылуу арам болду. Мисалы, нан адал нерсе, суу адал нерсе, мөмө жемиш адал нерсе. Бирок ошону дагы бир убакта жегенге болбойт да. Көрдүңүзбү, бул адамды ыкыластуулукка үйрөтөт. Мисалы, бекинип алып жеп атсаң, сени эч ким көрбөйт, бирок эч ким жок жерде эле көрбөйсүң. Кылбайсың да бул иште. Ыкыластуулук деген ошол, элдин көзүнчө кылбаганды, эл жок жерде кылбагандык үйрөтө турган нерсе да. Анан мунун мааниси ушул 30 эле күн ушинтип такыба болуп, андан кийин билгеңди кыла бер деген сөз эмес. 30 күндөн көнүгүп туруп, ар жагын ушундай жашоону улап кет деген бир чоң маани бар, чоң философия бар да. Ошон үчүн бул күндөрү бир жаман адаттарды таштай турган, жакшы адаттарды баштай турган күн. Кыргызда бир сөз бар го, бир ишти артынба дейт, бир иштен тартынба дейт. Ошо тартынбай турган иштерди кылып, артынбай турган иштен арыла турган күндөр да. Мына ушул эле нерседе биз азыр пандемиянан коркунуч апаат келди деп эле көпчүлүгү ушундай сыпаттап атышат, бирок Кытайлар мисалы ушул эле нерседен мындай утуш менен чыкты го. Мисалы көп жагынан алар өзлөрүнүн жакшы жагына өзгөртө алышты. Бизде да ушундай мүмкүнчүлүктөр бар деп ойлойсузбу? Мындай кайсы жагынан мүмкүнчүлүктөрдү таап, ошону өзгөртүп кетсек болот? Бизде мүмкүнчүлүктөр ушунун аркасынан түшүнгөнүн да бир жолу айтып коеюн. Туура кабыл алган адамдарда өзгөрүү болот. Себеби дегенде биз ысырапкерчиликти мындай бир айдын ичинде мына мактанбасак деле болот экен. Бир айдын ичинде эки көйнөктү кийип жашасак деле болот экен. Бир айдын ичинде бирөөнү басынтып, бирөөгө көрүнбөй деле койсо болот экен. Бир айдын ичинде жакшынакай 3000 сомго деле un алып алып, чай алып алып туруп деле жашасак болот экен. Демек, жанагы кетип аткан ысырапчылыктарды бир эки айдан кийин токтоп калгандан кийин сезип калды. Менин бир досум келин алды. Айтсак күлөбүз, бирок онлайн менен эле тиги эме кулдук айтып койду. Карантинде болуп калды да. Андан кийин онлайн менен кулдук айтып коюп эле келин алып коюп эле жашап атат. Эч эме болгон жок. Аябай тиги сүйүнүп атат алчы. Азыр монча расход кетмей экен депчи. Ысыраптын өзүн эметип калды. Азыр андан көрө кандай сен той бересиң, эметип аябай укмуш кылып той бергенде эмес да кеп, кандай жашап кетесиң кеп ошондо. Биз деле ошол эле 30 киши менен эле 40 киши менен эле бата кылып алганбыз да. Бул жагын эме кылды. Шүгүр кылышты эме кылдык, түшүндүк. Мына орозонун касиети дагы ушул. Ой жүгүртүү. Алланын буйругун аткарып атабыз. Эртеден кечке чейин ачка жүргөндө Алланын бул ибадат кылып биз буйругун аткарып атабыз. Кимден?
ээси ким, бизге берип аткан ырыскынын ээси ким, биз күндө эле жей берип кадырын билбейбиз, керек болгон суу ичип алабыз, керек болгон тамак жеп ала беребиз. Бул кимдики экенине такыр биз көңүлдө бурган эмеспиз. Өзү ушундай да. Билдик Алланын ээси бар экенин, ошол эки тартип экенин, анын жолу дагы бар. Мисалы биз жаамат менен 5-күнү барып намаз окуй турган болсок, бул көпчүлүктүн батасы кабыл болот деген сөз бар. Ошон үчүн биз бир учурда канчалаган адамдар отуруп алып дуа кылып атабыз. Эми ошонун арасында бирөө жөнө ден соолук үчүн да ораза кармап жүрөт, бирөө эптеп чыдап ораза кармап жүрөт, бирөө кыйналып эле эл катар кармап коеюнчу деп деле жүргөнү бар. Бирок отуруп алып бата кылып атсак, бул кишинин батасы кабыл болсо, экөөбүздүкү эптеп кармап жүргөн болсок дагы, бул кишинин кабыл болгон батасы аркылуу биздики да кошо кабыл болот да. Ошон үчүн бул көпчүлүк баягы бирөө дайыма жакшылык кыла берсе, рахмат айтпай эле жүрө берген адам кандай болот? Ал бир адамсыңбы деп бирөө сурайт го, дайыма эле жакшылык кылса унчукпайсың го деп айткансырандай, Кудай Таала бизге берип аткан ушундай сонун жакшылык нематтарды биз рахматын айтышыбыз керек да. Рахматын айтышы ушул намаз окушубуз, ораза кармашыбыз, анын буйругун аткарыш, ушундай жолдору да. Ошон үчүн мына айтып калды бул киши, ибадаттын эки түрү бар. Бирөө сырткы ибадат болсо биз намаз окуп, ораза кармап, зекет берип ушинтип атсак, ички ибадатыбыз чын ниетибиз менен ушул Алладан деп билип, анан ошого жакын болуп, ошондон суранып, адамдар ушул иманга эле келсе, ишеничи Алладан деп билсе, себептерге ишенип, ой мени тиги эме уйдан сүт чыкса ушул уй багып атат мени деп, анан тоок жумуртка тууп койсо тоогун багып атат дей бербей, ошол тоок тууган жумуртканы тоокты ким жаратты деген жакка ой жүгүртө алган болсок, андан ошондо биз жашообузду бул динде жакшы менен жаманды айырмалап билип тур дейт. Ушунун айырмалаш үчүн ушу сыяктуу себептер келип туруш керек. Эми биз өзүбүздүн өндүрүшүбүздү өстүрө баштайбыз. Сырттан минтпеш керек экен, чек ара жабылып калды. Көрсө буякта муну алып атпыз, тигини алып аттырбыз. Андан көрө ушуну өзүбүз кыймылдабайлыбы? Анан бай адамдардын баары эле жаман көрө бербей, бай деле бар. Күнү түнү уктабай жүрүп өзүнүн эмгеги менен байыган адам бар. Анан эле бай болсо эле жаман көрө беребизби сиз? Анткени ушуга эмебиз толук неме болуп алганбыз. Эми аракет кылып баштайбыз. Окуй минтели, муну экономдойлу, муну азыраак кийимди кийели. Бизде талап эмне болсо, ошон үчүн биз азыр мына той боло берет деп коебуз. Кыргыз элинин өзүндө талап ушул болуп атпайбы? Мактангыбыз келет, көрүнгүбүз келет, ошон үчүн той бере беребиз, ошон үчүн акча кылгысы келгендер күркүрөтүп тойканалар салып атат. Тойканага барбай эле 30 кишиден 20 кишиден той берели, үйдөн той берели ошентип берсек, булар ошол тойкананы эмеге айландырат? Өндүрүшкө айландырат. Башка эме жок болсо, кийимди жанталаш атаандашып кийебиз, ошон үчүн базарларыбыз көп. Эмне талап болсо ошого да. Андан көрө биз башка нерсеге талап кылалычы, жер айдайт элек, бизге башка керек жок. Трактор алып бер десең, ошол эле ресторан салган эме тракторду көбүрөөк алып келмек. Жер айдаганга дагы өндүрүш, бизге деген сүт уйсап, уй багып атабыз, могу сүттөрүбүздү өткөрөлү десе бир жерге сүт комбинат салмак, эт комбинат салмак дегендейчи. Эмнени эл талап кылса, ошондон акча кылам дегендер ошол жака деле оомок да. Анан биз өзүбүз ушуну жакшы көрөт экенбиз, саан шөкөттү, башка нерсе курсактын кулу болуп жашап калсак, анан албетте анан ошондон акча жасап аткандар ошону салат. Мына ошо жаңы мүмкүнчүлүктөр демекчи, азыр онлайн билим берүү, онлайн заказ кабыл алуу дегендер пайда болду. Ошондой эле санариптик өкмөт дегенди дагы күчтөндүрүп ишке ашырабыз деп мына азыр максат кылып атышат. Бөлүгү мындан 10 жыл мурда өтүп кеткен нерсеге биз эми келип отурабыз. Ушул муктаждык, ушул зарылчылык бул ошого барат белек. Кеп мына ушундай болуп атат. Ошон үчүн жеби менен же сый менен деген ошол да. Бирок Борончу байкебиз абдан туура айтты. Баягы кыргызда бир сөз бар: түшүнсөң түшүнөрсүң, түшүнбөсөң дагы бирөөнүн мээсин бөтүрөрсүң депчи. Ошон үчүн акылды ошон үчүн берген да. Мисалы, акыл деген бул уйда жок, ойдо жок, бейде жок. Адам ошо ойлонсун, тыянак чыгарсын депчи. Мен бир Бакыт Бешимов деген агайым бар эле, азыр эми Гарвард университетинде сабак берет. Ошол киши менен бир иштешип калдым. Анда мен студенттик союздун төрагасы болчумун, ал киши ректор эле. Анан бир жерде пикирибиз келишпей калды. Анан эми кийин түштөн кийин мага кир деп чакырды. Киргенде кайгырып киресиң да, капаланып кирсем, көңүлүм көтөргөндө эмне капаланып атасың? Бир сөз бар, таарынба тыянак гана чыгар депчи. Бул тагдырга таарынбаш керек. Бул биз сурап чакырып алган жокпуз. Жараткан берген тагдырды кабыл алыш керек. Бирок ошондон тыянак чыгарып өтө маанилүү да.
Анан ушул орозого туш келип калгандагы жөнөкөй нерсе эмес. Ушул орозодо бир эле баягы тамактан тыйылбастан көздүн орозо сөзүнчө жаман нерселерди көрбө, арам нерселерди көрбө, тилди көзүнчө. Азыр өтө көп күнөөлөрдү тил менен кылып атабыз да. Мындай бет-бет сүйлөшкөн башка, бирок социалдык тармактарга кирсең бир эле бүт эле бирин-бири шыбамай, биринин көңүлүн бири чөгөрмөй, бирин-бири жамандамай ушундай өтө мода болуп кетти да. Өнкүнөлүктөргө барсаң мындай нерсе жок. Мындай нерселерге алар убактысын коротпойт. Анткени алар инвестор болуп атат да, ошон үчүн өнүгүп атат. Биз керектечү, колдонуучу болуп атабыз. Мына Россиядан, тияк-бияктан келген акчалардын көпчүлүгүн той топурларга ошол бир нерселерге кетирип атабыз да. А чет өлкөдө инвестиция, илимге жумшайт, өндүрүшкө жумшайт, бизнеске жумшайт, өнүгүүгө жумшайт. Адам өнүгөт интеллектуалдык жактан, физикалык жактан, руханий жактан. Биз болчу колдонуп отуруп, мына ушул күндөрү эң кыйналгандардын бири биз мигранттар болуп атат. Ошон үчүн мына мигранттардын да кадырын билели, байкуштар көрүп атабыз, мына чек араларда отурат азыр, өтө албай, кыйналып. Мына ошолордун жанын берип, убактысын берип, ден соолугун берип тапкан акчаларын биз жөн эле асманга сапырып атканбыз да. Азыр эми мына онлайн билим берүү деген болду. Эми ушуну бир эле Кыргызстанда эмес, керек болсо Гарвард менен байланышалы, керек болсо Алиаскар университети менен байланышалы. Ушундай онлайн билим менен дүйнөнүн акылын топтогонго бир мүмкүнчүлүктөр сүйлөп атат да. Анан менеджмент тилин, азыр мен ушул күндөрү кайра араб тилин окуп атам. Араб тилин мурдагыдай баягындай пробка менен шааралап барбастан эле менин мугалимим азыр ата-энесине кетти Лейлекте. Колунда отурат, бул жакта күн сайын сабак. 3-5 мүнөт калганда даярданыңыз дейт, эле жүрөгүм титрейт. Даярданбай калбайын депчи, сөздөрдү жаттап. Азыр убакыт болсо мен да окуп отурайын дедим эле, бирок дары башталып калды түз эфир. Ошон үчүн мунун технологиялык өнүгүү жагынан, менеджмент жагынан, руханий жактан да пайдалары көп болду. Анан жалаң эле пайдаларын айтып атат деп, анча-мынча баягы муктаждыктан кыйналгандар бизди жаман көрүшү мүмкүн. Курсагы токта булардын, кийин бүтүндө деп жаман көрүп атпайбы? Байкуштар эми алар да кыйналып атат. Ошон үчүн кайрымдуулук керек. Эмне үчүн байларды жаман көрөт? Эмне себептен дегенде кайрымдуулук жок да. Жаныңда байкуш нанга жетинбей жашап атат. Сенин 3 машинаң бар, 3 кабат үйүң бар. Анан кийин акчаңды сапырып атасың. Ошого бир көңүл бөлбөй койсоң анан жакшы көрмөк беле. Илгерки байларды жакшы көргөн, анткени алар садага, зекет дегенди берип турган, кайрымдуулук болгон. Ушул күндөр ошого да үйрөттү да. Эми байлардын баары деле жаман эмес экен, көрдүк. Ушунчалык кайрымдуулук кылган адамдар болду. Негизгиси тапкан рызкысы адал болсун, анан адалга коротсун, Кудай буйруса баардыгы жакшы болот деп ишенебиз. Биз байлардын эле өлкөсү болобу? Эми кандай руханий жактан бай адамдардын, акыл жактан бай адамдардын, анан орто класс көбөйгөн өлкөдө экономика өнүгөт. Биз дагы ушул карантин башталганда абдан эл арасында да сурамжылоо жүргүздүк, социалдык тармактарда дагы. Айрымдар болсо, үйдө жаттык, бош эле жатабыз, телевизор көрүп тажап кеттик, семирип кеттик дегендер да болуп атат. Ал эми кээ бирлер болсо, мисалы руханий дүйнөсүн байытып, ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жол болсо өзүнүн үйдөгү кандайдыр бир жазгы талаа жумуштарын бүтүрүү менен алек болушуп, алар болсо карантиндин терс жагын деле сезбей калдык дегендер да болуп атат. Сиз дагы китеп окуйлуу деген акцияны баштагандай болдуңуз эле, ошол канчалык деңгээлде ишке ашты, анан элдин канчалык деңгээлде руханий дүйнөсү байды деп айтсаңыз болот. Жок, мисалы мен түшүнбөйм, ушу убакыт өтпөй атат деген. Убакыт өтпөй турган нерсе эмес, убакыт жетпей турган нерсе да. Мисалы 24 саат мага жетпеди. Анткени үй бүлөгө убакыт бөлүш керек, мунун өзүнүн убактысы бар. Аял бала чыкканга дегендей, тууган тушканга убакыт бөлүш керек. Жоктон телефон менен кабар алып, апа кандайсыз, бир тууганым кандайсың деген. Буга да бир чоң убакыт керек. Ошол эле мезгилде китеп окуш, адамдын акылы бар го, бул эң чоң байлык ошол да. Келишкен келбет болсун, бирок акыл болбосо аны мындай кечирип коюңуз, макулуктан айырмас эмне да. Кеп мына ушундай болуп атпайбы? Ошон үчүн китеп окуганга, мына 2 чыгарма баштап алдым, китеп жазып атам. Такыр убактым жетпей калды. Анан арасында араб тили, спорт менен машыгуу деген бар. Үйдүн ичинде деле спорт менен машыкса болот деген. Мындай азыр керектүү жабдыктарды алып алдым. Тем эле тердеп тепчип, ага деле убактым жетпей калып атат. Айтор ушул убакыт өтпөй атат деген бул туура эмес нерсе да. Анан эгерде убактым болгондо кыйратат элем дегендер ушул күндөрү кыйратса болмок. Пушкин качан Пушкин болгон? Ушул карантинге түшүп калган мезгилде кыларга иши жок. Ошондо көптөгөн ырлар жазган экен, көптөгөн кара сөз чыгармаларды жазып, ошондо мындай алдыга кеткен экен да. Ошон үчүн убакытты кеп пайдаланышта болуп атпайбы? Убакыт деген ушундай дейт. Колуңдагы кушуңдай дейт. Таптаганга жараша түшүн берет кызылдай. Колуңдагы кушту таптасаң болот, таптабасаң болот. Короздун деле канаты бар, бүркүттүн деле канаты бар. Ошон үчүн мындай убакытты пайдаланыш керек да. Эгерде максатың болсо, ага жерде сойрогон дейт, жыландыга жетет, асманда учкан кырандыга жетет дейт. Кеп ошол максатты таппаганда болуп атпайбы? Ушул күндөрү мына китепкөй улут, китепкөй өлкө акциясы, ошонун балдары аябай катты иштеп атышты. Мисалы Китеп Таймс деген таймаш дагы деле жүрүп атат. Табылды, бакайлар иштеп атышат да. Анан кийин китептерди рекламалап атат. Биз азыр Инстаграмга же Фейсбукка сүрөттөрүбүздү коюп мактаганды жакшы көрөбүз. Жаңы кийим алдым, анан фигурам чыгып калды, спорт менен машыгып атам. Алар болсо китептерди коюп, элди кадимкидей китепке кызыктырып атат.
ушул күндөрдө китептен ажыратпай улам жанагындай бир оюндарды уюштуруп, акцияларды уюштуруп, мындай китепкөй державага айланып баратканыбызга мен абдан кубанып атам. Китеп менен дос болгон эл акыры озот, анткени сөз баштаган эл баштат дейт. Сөздүн кенчи кайда китепте. Ошон үчүн экономика жактан балким Америкага жетпесек да азыр китеп окуштан жактан өтсөк болот. Бунун акыбетинде Кудай буйруса экономикадагы башка жагынан дагы өнүгүүгө сонун мүмкүнчүлүктөр жаралат деп ишенем. Жеке мисалы сиз деле айтып атасыз го, концерттерге, ар кандай тойлорго чакырылбай калдым деп. Азыр сиздин ошо карантин маалында убактыңыз кандай өтүп жатат? Мен Нуржигит айткандай, убакыт көп нерсеге ушул убакыт токтоду деп кенен болду деп элдер айтканы менен ошол убакытты пайдаланган кишиге Нуржигит айткандай жетпейт да, убакыт жетпейт. Ушу ооз ачышкандан баштап ооз бекиткенге чейин канча деген убакыт бар. Бул киши намаз окуп жүргөн киши жакшы түшүнөт. Шам намаз деп коет, кеч киргенде шам намаз окулат да. Ушул шам намаз баягы ошол кечтен күндү батырыш үчүн окубайт, ал кеч киргендигин убактысы келгендик үчүн окуйт да, шам намаздычы. Мисалы кээ бирөө жанагы жер кургап калса жаандын дуасын бар окуйт дагы, Кудайым илгери биз ушундай кылчу, эмге чогулуп алып, кой союп анан дуа кылып, жаан жаасын десек анан жаан жайт эле, анан элдер мынтип түшүнөт экен да. Жаандын дуасын окудук эле, жаан жаабыйт депчи. Кургакчылык боло баштады, ишарат берип, сен намаз окушуң керек, же кеч кире баштады, кечки намазды сен окушуң керек деген белгини берген сыяктуу. Мындай убакыт бөлүндү сага. Сен ушул убакытты туура пайдаланып ал деген нерсе бул. Ошон үчүн ошол убакыт келгенден адам сезип туруп, ушул убакытты туура жагыма пайдаланып алайын деш керек. Мен ошол убакытта бул киши айткандай китептерди окуп, ошо китептердин баарын кагазга түшүрүп кайра жаздым да. Жаздым. Ушул ысырапкерчилик деген эмне, напси дегенибиз эмне, өзү орозонун кандай пайдалары бар. Мына орозо айтып атат, байлардын, кедейлердин, байларда акысы бар деп. Нуржигит постоянно эле эмеде айтып жүрөт. Акысы бар, себеби дегенде ал кантип байыды, ошол кедей кембагалдардын жардамы аркылуу, ошолордун иши аркылуу, кол алдында иштегендердин адамы аркылуу байыгандан кийин, демек ал кайра ошол адамдарга учур келгенде жардам бериш керек. Орозодо ошонун тартип катары түшүнсүн деп берип койду. Мисалы кээ бир адамдарга мен кече ак үйгө немеде дават деп биринчи бөлүк деп чыгарып койгом, мен баягы эме болсун деп. Азыр орозо учурунда жардам бериңиздер, бирок жардам берип атканда Кудайдын ыраазычылыгы үчүн деп бериңиздер, ошондо сооп болот сиздерге. Жок, көнгөн адат боюнча жардам берип атып, эртең шайлоодо мага жардамы тиет да деп жардам берген болсоңуздар, анда соогуңуздар күйүп кетет депчи. Ансында ар бир адам кылып аткан ишин ушу Алланын ыраазычылыгы үчүн деп кылса, андан ошонун келечеги, акырети болот. Анан адам азыр ушундай учурда өзүнүн напсиси жөнүндө көбүрөөк ойлонуш керек. Напси. Себеби дегенде бул напсиси топук адам менен, шүгүр кылган адам менен шүгүр кылбаган адамдын айырмасы бар. Эгерде шүгүр кылган адамга бир алманы берсең, ал ошо алманы жеп атканда ошондон рахат алып, даамын деп татып, карачы ушундай кандай сонун жараткан ушундай алманы жаратып койду деп аябай рахат алып жейт. Напсиси топук эмес адамга ошол алманы берсең, ал алманы жеп атып, андан рахат албай, жеп атып ичинен, ал бул түгөнүп калса эмне кылам, эми башкасы да жок да деп жеп атып, мындан да рахат албайт. Демек, көңүлү эмеси напсиси топук эмес адамга мындай андан ажыроо кайгысын берип койду дейт Алла Таала. Себеби ал дайыма бул жашоо менен гана эме кылып жашайт. Түгөнүп калат деп, бардыгына жетиш керек, дүйнөнү топтош керек, көрүнүп калыш керек, бирдеке кылып калыш керек, кыскасы ушул нерсе максатты коюп жашагандыктан алдастап, далбастап, жанталашып, ушул неме менен жашайт дагы. Ар бир ошол өтүп аткан күндүн, ар бир жакшынакай Алла Таала берип аткан рахаттардан, руханий рахат ала албай, ошонун кул болуп, жанагы жанталашып, дүйнөнү эмнени жакшы көрсөң ошого кул кылып коем деген Кудай Таала. Ошо дүйнөнү жакшы көрсө, ошого өзү кароочу болуп эле, ошонун аркасынан эле ошого өзү кул болуп эле, ошондон башка нерсени рахат ала албай эле жашай берет да. Ошон үчүн адамга эмне берген? Ойлонуу берген, ойлонуу. Ошол салыштырмалуулук менен ойлонуп көрсүн. Ошондо ушул убакытты берди, 2 ай. Баарысы токтотуп койду. Аябай сонун болбоду. Биз эменин доктордун кадырын билдик. Сиз айтып аткандай мугалимдин кадырын билдик.
мугалимдердин кадырын билгениңиз кандай? Балдарыбызга такыр көңүл бурбай калганбыз. Онлайн болуп окуп калгандан кийин, үйдөн өзүбүз жанына отургандан кийин балдарыбызга канчалык көңүл бурбай койгонубузду билдик. Ана мугалим мынтип кол көтөрүп койсо урушат элек. Өзү баса калып тепкилеп атат койсун балдарын. Өзү анчалык күткөн эмес да баласынан. Анчалык түшүнүгү жок экен деп ойлогон эмес. Эми өзү кошо отуруп алып, кошо ата-энелерге да жакшы болду. Кошо мугалимдер менен кошо угуп, кошо сабак окушуп, ата-энелер жана жакшы сабак билбегенден ата-энеси деле жакшы сабак билбейт өзү. Ошон үчүн алар да кошулуп сабак өтүшүп атат. Онлайн маселеси боюнча дагы. Мурда жалпылык менен эле ким кандай окуп атат, ким кол көтөрсө ошо жооп берет болсо, азыр онлайнда жакшы болду, ар бирине көңүл бара тургандай болду. Ата-энелери дагы кошо жоопкерчилик ала турган болду. Демек, ар бир кылынып аткан нерседен дагы жакшысы болсо да, жаманы болсо дагы ошонун бир жакшы жагын караганды билиш керек, жакшы ойлонуш керек. Мына бул киши айтып атпайбы? Бир кошунасы бирөө балтасын жоготуп турду, анан кошунасынан көрүп калыптыр да, ушу кирип чыгып эле ушул эле алды болуш керек деп. Адам жаман ойлоп алгандан кийин ошондой көрүнө баштайт экен да. Анан кошунасы менен сүйлөшүп турса деле уур көрүнө берет экен да. Ал мынтип жылмайып койсо деле, ушул ууртады деп ичинен уур көрүнө берет экен. Кийин өзү чөп жаап атып, чөбүнүн арасынан балтасын таап алыптыр. Көрсө өзү ошой унутуп койгон экен да. Андан кийин караса кошунасы жакшынакай эле экен да. Анан ошон үчүн адам мындай дайыма жакшы ойдо, жамандык келсе дагы ошонун жакшы жагын алганга, эмне болсо да ошонун жакшы жагын алганга аракет кылып эме кылыш керек. Адам өзүнүн оюн түздөш керек экен да. Ошондо жакшы болот. Мына азыр көпчүлүк адамдар байлык топтоду, 5-6дан машинасы бар, жол тандабастары, чет өлкөдө кабат-кабат үйлөрү бар, хан сарайлары бар дегендей. Анан ошо карантин маалында бир ай үйүнө камалып калганда, ошолордун баары мисалы 1 тыйынга арзыбай калды да, туурабы? Ошондо мына Кудай көргөзүп койду да, ошончолук байлыктын деле кереги жок экен. Мына ушундай эле нерсеге, мисалы аз эле нерсеге топук кылып деле жашасак болот экен дегендейчи. Сиз ошондой нерселерди байкадыңыздарбы? Өз үчүн чын келгенде ар бир адам өтө бай да, ошо байлыкты көрбөйт, ошон үчүн кедей. Мисалы, жөнөкөй эле бир сөз. Азиздерге көз дүйнө дейт, тудуктарга сөз дүйнө дейт. Мисалы, кечирип коюңуз, мындай муунта баштаса, думуктара баштаса, бир 3 секундтан кийин башка эчтеке кереги жок, болгону аба керек болуп калат да. Көрдүңүзбү, ушул күндөр ошонун абанын да кадырын билгизди. Баягында бир Италияда окуяны айтты го, бир карыган аксакалды жанагындай жасалма дем алууга байланыштырып коет. Анан бүткөндөн кийин балким бир 1000 евро, 2000, 10.000 евро акысын төлө дейт да. Ошондо аксакал ыйлап тур да. Анан эмнеге ыйлайсыз? Акчаңыз жок беле десе, жок, акчам бар, төлөп коем. Бирок ушунча жылдан бери жараткан мага абаны бекерлеп берип жүрүптүр, ошону шүгүрдөп өптүрмүн. Мына бүгүн адамга ишим түшкөндө ошону 15.000 долларга сатып атат деп айткан сөзүн абдан таасирленди да. Бул Италияда болгон окуя го дейм. Ошон үчүн бул байлык деген аман жүргөнүң, ошол өзүңдөгү бакытты, өзүңдөгү нематты, жакшылыкты көрө билгениң, ошого шүгүрдөй билгениң, ошол бакытта. Мындай бакыт түн, мындай байлыктын түбүнө жетпейсиң, адамга дүйнөнү берсең дейт, дагы бир дүйнө меники болсо деп айтат дейт да. Анткени адам өзү тоет, бирок анын напси тойбойт экен да. Баягы көз тойбойт деген бекер нерсе эмес да. Анан ошол напсиге баш ийип калып туруп, ошон үчүн жак тилектердин бири ушул: напсиме бир көз ирмемде баш ийдирбе деген сөз ошондон калган да. Анан ошентип отуруп, мына бар байлыгыбыздын да кадырын билбей, ошо да көзүбүзгө көрүнбөй отурдук эле. Көрсө көп деле нерсе кереги жок экен. Адамга муктаждык аз эле керек. Үстүңдө үй болсо, алган жарың болсо, анан тамагың болсо, кийимиң болсо, кичине унааң болсо, негизи ушул эле да. А биз болсо жана дагы деп жүрүп, бир күн ушуларды табам деп ден соолукту бузуп тырп этип, анан аманатчан чымындай өчүп кетсе, анын рахатын көрө турган башкаларда сурагын сен бересиң. Ошон үчүн байлык адалдан болсун, адалга кетсин. Анткени мунун да өзүнчө сурагы бар. Анан кандай болсо да бай болайын деген менен байлык менен кошо жүрөккө бир санаа келет. Мисалы, байлыгы көп адам бул жерге балким келмеген эмес да, бирөө кирип кетпесин, уурдап кетпесин, тоноп кетпесин деп, ошону менен эле алек болуп калат экен да. Ошон үчүн байлыктын орду кол менен чөнтөк, жүрөк эмес. Көп адамдар жүрөгүн эрип кетип атат да. Жүрөккө кирип кеткенден кийин көп проблема ошол жерден чыгат экен. Байлык болгон сүйүү адамдарды биринен бирин бөлүп атат, бирин-бирине өлтүртүп атат, бирине-бирин жаман көрсөтүп атат, кек сактатып атат, көрө албастык кылып атат. Ошон үчүн байлыкты берсин, беришендик менен кошо берсин, колго берсин, анан чөнтөккө берсин, адал жол менен берсин. Анан кийин ошол келген байлык жакшылыктарга, бирөөлөрдүн бир кубанычына, бейбечалардын, муктаждардын, кар-картаңдардын пайдасына иштесин, элдин журттун өнүгүшүнө иштесин, акыл эстин өнүгүшүнө иштесин деген ниет менен иштесек, байлар көбөйө берсин. Мындай байларды жаман көрдү эле туура эмес. Чет өлкөдө мисалы Стив Джобс менен, Билл Гейтс менен аябай сыймыктанат. Эмнеге алар акылы менен, мээнети менен
тапканды, ошон үчүн бизде да ошондой көбөйсө жакшы болот эле. Уурдабай. Мына ушул карантин маалында дагы айымдардын көбү айтып атат, биз кашыбызды жасатчубуз, бир оңбогон суммага чачыбызды жасатчубуз, тырмагыбызды жасатчубуз, кирпигибизди жасатчубуз деп. Анан ошол карантин болуп калганда алар ошол нерселерди жасатпай калды, көп акчалар чөнтөгөндө калды. Айрымдары ошол акчаны мисалы кайрымдуулукка деле жумшаса болот экен деп ойлонуп калыптыр да. Ошол телефон байланыш бар экен бизде. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди, урматтуу телекөрүүчү. Саламатсызбы? Угулуп атабы экен? Ооба, угулуп атат. Өзүңүз тааныштырып. Кадырбекке суроом бар эле. Ушул суроону берип койсом болобу экен? Албетте. Кадырбегинин Караалжанын кулуну болгондуктан мен да ошол Караалжадан элем, атым өктөм. Бир кезде жаш кезинде бирге алып баруучу болуп жүргөнбүз. Мен Кадырбектен сурайын дедим эле. Нуржигит. Мынау азыркы Фейсбукта Жумалиев менен Розананын иши боюнча кандай мнениясы бар? Биринчи суроом, экинчи суроом. Ушул Гүлнур Сатылганова. Алло. Угуп атабыз, айта бериңиз. Гүлнур Сатылганова дагы көп биздин артисттер Ошко келип 100 миңдеген, 150 миңдеген акчаларды алып кетишти эле. Ошолордун аты мынау азыркы коронавирус маалында Ошто бир неме кылып атат деген болгон жок. Андай бир өзүнчө келип Кайрымдуулук кылуу. Рахмат, сиздин оюңуз түшүнүктүү болду. Кыскача жооп берсеңиз. Фейсбукта ушундай нерселер болуп атат. Негизинен баягы айтылганын баардыгына ишене бербеш керек да. Адам кандай ниет менен кандай маалыматтар катат. Ошон үчүн билбейм, адам жөнүндө жакшы эле күмөн кылам. Анан негизги балким жанагы дүйнөнү кайдан тапты, адал жол мененби, аралым жол мененби ушуну бир иликтеп көрүш керек дегенде балким бир нерсе бардыр. Бирок жана бир адамды беттеп алып эле анан ошону баягы талкууга алган жагынан да аябай мындай уста болуп баратабыз да. Алардын деле үй бүлөсү бар, алардын деле ден соолугу бар. Балким муну менен бир тиешелүү органдар алек болсо дагы жакшыраак болот беле дейм да. Анан биз азыр көп адамдар акысына кирип кеттик да. Көп учурда айтам, жамандагың келсе атаң менен апаңды жаманда. Анткени сен жамандасаң, акырет ага соогуңду берет экенсиң, анын күнөөсүн алат экенсиң да. Мага Жумалиев менен Розаманованын күнөөсүнүн кереги жок. Ошон үчүн аны жараткан билет, анан атайын органдар алек болуп атса керек. Ошолордун тиянага чыкмайсаң бирдеме айтыштан мен тартынат элем да. Экинчиден жанагындай бир барып акча тап, ар ким өзүнүн өнөрү менен, өзүнүн баягы бир жөндөмү менен акча тапса тапкандыр. Анан кайрымдуулук кылган кылбаган деле билбейбиз да. Балким оң колум бергени сол колум көрбөсүн деп кылып атышкандыр. Негизи адам жөнүндө жакшы күмөндө болсоң, ошого жараша кете берет, анткени жаратма айтат экен. Мен адамдын күмөнү менен биргемин депчи. Ошон үчүн балким алар деле беришени кылып аткандыр, кайрымдуулук кылып аткандыр, аны мен жакшы билбейм. Бирок чын-чынына келгенде, ошентип ырчыларды чакырып, бир ырына 300-500 миң долларга чейин бербестен канча муктаждар. Бир ырга болгондо да көпчүлүгү оозун эле кыбыратып коет. Мен Гүлнөр эжени айткан жокмун, негизинен айтам да. Мындай ырдап деле бербейт. Жөн эле музыканы коет, оозун кыбыратат, ошого 100 доллар, 200 доллар, 1000 доллар. Ошо 1000 долларга канча бечараны сүйүнсөң болот эле, канча жетим жесир сүйүнсөң болот эле. Бир жетимдин эт башын сылап койсоң, канча сооп дейт да мындай. Ошонун чачы канча болсо ошончо сооп болушу мүмкүн дейт. Биз болсо ушундай мүмкүнчүлүктөрдү жөн эле өзүбүз көрсөтөлү, анан дүңгүрөтөлү деп, ал деле бир ырчылардын күнөөсү эмес, ошондой бир кээде мактанчактуу сезимдердин эле бир акыбети деп ойлойм. Ошон үчүн пикирим ушундай. Абдан кубанычтамын, өктөм эже. Мен да эстедим чогуу алып барган күндөрүбүздү. Рахмат. Мына ошол ырчылар жөнүндө дагы сөз болуп атпайбы? Анан сиз деле ошол мисалы шоу бизнес тарабына киресиз да. Сиз дагы ошо элдерге жакын болууга аракет кылып атасызбы ушундай маалда? Биз башынан эле элге жакын болууга аракет кылабыз. Анан Нуржигит айткандай, соопту бир колуң берген, бир колуң көрбөй калсын деп мусулманчылык айтат. Анан азыркы учурдан дагы бир талабына ылайыктуу. Ушундай сөздөр болуп калбасын, ал кишилер дагы наразы болуп калбасын деп, анан кээ бир соопчулук кылган иштерди азыр телевизордон көрсөтүп коюп аткан ошондон. Анан бул соопту деле көрсөтпөй да берсе болот, анан көрсөтүп берсе болот, үлгү катары болсун башкаларга дейт. Мисалы ошол артисттерди эмече айтканда кумир тутуп деп коелу, ошолорду бир эме болуп жүргөн көп адамдар бар да, аларга дагы эме себепчи болуп калсын. Булар да кылып атат экен, биз да ушундай бололу, биз да ушундай келечекте же болсо колубуздан келгенде ушундай кылалы деп, анан биз дагы ошол эме башталгандан баштап, карантин башталгандан баштап, мисалы
тамадалар өзчө чогулуп алып, тыйындар чогултуп алып таркаттык. Ошонун аркасынан анан тиги кимге кандай таасир берет караңыз. Эрнесинибиз ошол биздин тамадалар немесин таркатып аргай жерге жеткирип коем, сен кичүү эмессиң деп жеткирип койду. Ал жеткирип жүрүп, ал көрүп жашоолорду таасирленип, анан ал ар кимге чалып жардам бергиле, мындай мындай болуп атыр, тигиндей мындай болуп атыр деп атып, азыр мына аябай жакшы сооп иштерди кылып кетти. Андан тышкары мен ошол коронавирус болсо деле мен тынбай бир айдан бери тынбай эле көчөдөм. Чүй областы боюнча толук бүтүндөй неме таркатып чыктык. Ар бир айылга 150 кишиден 150 эмеден. Эми ал менин тыйыным эмес, мен анчалык эмесмин. Şu Тентиши Эркин Саткынбаев деген бар, Азиатский мединститут. Ошонун кайрымдуулугун мен дагы баягы себепкер болуп калгам, мен досум болот. Ошо мен ошону кошо таркатып жүрдүм. Андан тышкары өзүмдүн деле баягы жагдайыма жараша тааныш, тууган, тушкан дегендейчи. Анан анын баарын эме кылсаң да бир чети туура эмес болуп калат. Эми биз минтип атабыз, тигинтип атабыз дей бергенде, анан бул эже болобу, карындаш болобу, бул кишинин суроосу баягы чыкса мактанып аябай чыгышат, анан ушундай да элде кыйынчылык болуп атканда жардам бербей атышпайбы деген мааниде болуп атат да. Эми ал да туура. Себеби дегенде мен ошону дагы мен баягыда башында 5 күндөн кийин эле, 10 күндөн кийин эле артисттер чыгып алып, ырдашып, интернеттен өздөрүнүн кийимдерин, адатынча эле тамак ашын көрсөтүп баштаганда мен деле интернеттен каршылык кылып айткам, мен кесиптештерим, эме бир жерге кыдырганыңды, чачыңды кырдырганын, чет мамлекетти кыдырганың, жакшы тамагыңды, жакшы кийим көрсөтпө. Азыр тиги адамдар кыйналып аткан учурлар болуп атат. Анан шашып атасыңар, балконго чыгып эле зериктикте 10 күн болуп электе ырдай баштадыңар. Кое тургула, зериге турган учур алдыда дагы бир. Азыр балкон эмес, азыр үйүндө да ырдабай калдым. Таарынбасын мен баягы кесиптештерим. Азыр бизде да телефон байланыш бар экен, ошону угуп алып анан сөзүбүздү улайлык. Саламатсызбы, угуп жатабыз? Рахмат. Борончунем, Нуржигит балам, мен көрүп атам. Борончу, мен сен айткандарыңа толук кошулам. Бирок Нуржигит, кээде сенин сөздөрүңө кошулбайм. Эмне үчүн Жумалиев менен Роза Аманованы айтпаш керек? Эмне үчүн сыймыганын баарын жашырыш керек? Эмне үчүн менин Кудайга шүгүр орто катым бар, ачка эмесмин. А бирок дордой жакты, баардык жакты, социалдык теңсиздикти көрүп туруп, эмне үчүн сыймык жашырыш керек? Мен ошого кошулбайм балам. Рахмат, жооп берип кетсеңиз. Баягы жашырсын деп айткан жокмун. Негизи мен өзүм үчүн жооп берем да, сыймык мырза үчүн жооп берген жокмун. Баягы билип билбей туруп эле анан бир тарафты алып алып, анткени атайын органдар балким алек болуп аткандыр, алардын тиянага чыкмай сайын, анан андай экен, мындай экен, антис керек, мынтис керек дегенден. Бир сөз менен айтканда, балким алардын дүйнөсү $1 миллион болсо, мен билбей эле бир алар миллиарддаган доллар деп койсом, ошол үчүн деле жооп берет экенмин да. Ушул өңкүтөн айтып атам. Анан бул эженин айтканда да жан бар. Эсептен дегенде адамдын жеке турмушун аңдып айткан жакшы эмес да, мисалы. Жеке турмуш деген бар да. Бирок эгерде бир мамлекеттин казынасына кол салса, ичсе, жесе, буларды ачык айткан бир жагы жакшы эле болот. Бирок мындай адеп менен айтса дагы да жакшыраак да. Адеп мененчи, баягындай бир орой сөз менен эмес. Анткени бирөөнүн адебин оңдойм деп атып, өзүңдүн адебиңди бузуп алба деген маселе бар. Бирок мен дагы бир жолу айтам, ошондой адамдардын күнөөсүн мойнуна алгым келбейт. Атайын билген адамдар, тиешелүү адамдар алек болуп атса, ошолордун таянагына таяналы. Анан божомолдоп эле менимче андай болуш керек. Ушу по-моему деген нерсе ортодо көп ынтымакты кетирип атат да. Мисалы, айтып атпайбы, жаман күмөн болсо көзүңө ууру көрүнө берет. Мисалы, азыр мен жаман күмөндө болсом, ушу байке жөн болбош керек, ушул ууру болуш керек десем, көзүмө ошондой көрүнө берет да. Анткени жараткан адамдын күмөн менен бирге. Анан ушу по-моему ушундай болуш керек деп туруп баштай турган болсо, мага мен жооп берем. Ошон үчүн эжеке бул менин пикирим. Сизге да чоң рахмат. Ушундай эле. Рахмат. Эми дагы ошо жанагы айымдар боюнча айтып кеттик го, кашын, кирпигин жасаган көнүп алышкан да, эми алар азыр болсо ошо айрымдары ошол нерсени, ошол каражатты, ошого коргон, сулуулукка коргон каражатты мисалы кайрымдуулукка деле коротсо болот экен деп калышты. Ушул эле нерсени мисалы ырчылар деле, бийчилер деле, шоу бизнес өкүлдөрү деле кабыл алып атса керек өзүнө. Негизи өзү башында эле бул ысырапкерчиликке да жатат бул. Анан кийин сулуулана турган болсоң, өзүңдүн жолдошуңа сулуулан, башкаларга сулуу. Мен илгерде тамашам бар болчу. Үйдө ушундай жакшынакай болуп сулуу болуп көчөгө чыгасыңар, эмнеге башка бир эркектерди өзүңөргө көңүл бурдуруш үчүн депчи. Негизи бул эми бул Куранда кийим боюнча да жазылганда жанагы хиджаб деп айтып атабыз, айтылышы аталышы ошондой, кийим жамынуу деп айтабыз. Жамынуу дагы экономика жагынан алып көргөндө башкача болот да, жакшы жагы бар. Мисалы,
кененирээк, биринчиден өзүңдүн келбетиңди баягы фигураңды өтө подчеркивать этип орусча айтканда билдирбей кийин. Себеби бизге окшогон бир пенде көңүлү бурулуп кетпесин дагы, башка ойго кетип калбасын. Ал демек ошону көңүл бурдуртуп аткан ал өзү, ал ички дүйнөсүндө ошол нерсени каалайт. Мага көңүл бурсун, менин фигурамды көрсүн, менин эмен көрсүн деп атпайбы? Эми карап көрүңүз. Ошондой көрсөтпөй кенен кийингендин эмеси жакшы жагы биринчиден. Жана тиги бул көйнөк кийиптир, бул көйнөк кийиптир деп атаандашпай, бир нече эле мындай бир эмеде келе кийимдер бар. Аял заты, ошону кийсе болот. Буну менен кийимдин саны азаят. Кененирээк кийингенде кемчиликти жашырат. Себеби дегенде бир аял толук, бир кыз арык, бирөөнүн буту кыйшык болуп калышы мүмкүн. Мисалы деп коеюнчу, ал аяшыңдын буту кыйшык экенин сен өмүр бою көрбөйсүң. Себеби ал жабылып турат да. Эми жоолук болуп чалып көргөндө, сиз эртең менен турасыз, парикмахерге бияка келем деп парикмахерге барасыз, чачыңызды жасатасыз, боёносуз, канча эме чыгым кетип атабы? Жакшына калып чачты жууп туруп эле, жоолукту салынып алып эле, ашыкча боёкту кетирбей, естественный өзүнүн сулуулугу менен келсе, бул дагы эконом. Мунун дагы бул жагы да бар, бул жагы да бар. Көңүл бурдуруу жагы дагы бар. Андан дагы өзүңө күнөө топтоп албайсың. Анан мындай дагы бир сөз бар. Илгери бир Амазонка деген кыздар болгон экен, азыркыча айтканда баягы. Бизде байланыш бар экен, ошону угуп алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Суроону бергим келип турат, мына Борончу мырзанын бул бүгүнкү күндө артистердин мындай маданиятына сиз кандай баа бересиздер? Алар бүгүнкү күндө кандай карантин үчүн көрдүк, алар коом мындай ошого бул кандай кеңеш бересиздер деген. Рахмат, сиздин оюңуз түшүнүктүү болду. Ырчы чоорчулардын дагы жеке маданиятына кандай баа бересиздер деген суроо болду, бирок тилекке каршы байланыш жакшы болбой угулбай калды окшойт. Ошого жооп берип кетсеңиздер. Жеке маданиятына карантин маалында дагы өзүн алып жүрүү маданиятын айрымдар көргөзүп койду деп айтып атпайсызбы? Эми Нуржигит таксырдын бир жакшы сөзү бар. Бош чаканын ичине сүт куюп койсоң, ичине сүт толтуруп койсо болот, ошонун ичине эле мусор салып койсо болот. Ошонун ичинде эмне болсо, ошол нерсени алып чыгат адам. Бардык пенде өзү ошондой. Жалпы коомчулуктун башына оор иш түшүп аткан болсо, өзүнүн чөйрөсү, биздин артисттердин чөйрөсү шаан шөкөт болгондуктан, ал ошол кыйынчылык оор келип атат, ал өзү эле ошол мурдагы ичиндеги бар нерсеси боюнча баягы кабыл алып алды, ошону көрсөттү да. Бирөө мындай болуп көрсөтүп, тамагын көрсөттү, бирөө дагы бир көйнөгүн көрсөттү. Азыр деле баланча артисттин эжеси ажырашып кетиптир. Эмне болуптур эми ажырашып кетсе, анын кандай коомго кандай тежеси бар, зыяндан башка пайдасы жок анын. Анын үстүнө бир чети кыйбат болуп калат. Анын эжесинин тагдыры кандай экен, алар менен чогуу жашабагандан кийин анын эме болгон бирдеке деп биз айтышыбыз керекпи, обсуждать этишибиз керекпи? Ушул сыяктуу коомчулукка ошол биздин чыгармачыл адамдардын бир кичине менин кесиптештеримдин бир ой жактары бар да. Ойлонбой, баардык нерсени жеңил кабыл ала бергендиктен ошол нерсенин баары эле жеңил боло берет деп түшүнөт да. Ар бир нерсени жооп аркасынан анын аркылуу таасир алып аткандар көп. Азыр мисалы баланча китептин авторун тааныйсыңбы десе билбейбиз. Анан баланча артист тааныйсың баары эле билет го мисалычы. Анан ошону көмүр тутуп алгандар бар. Ошонун кылганын кандай кылса, ошондой кыла берет. Эчиген муун бар. Анан ошон үчүн дайыма артист элге таанымал адам болгон болсо, ошол жүргөн турганы менен, өзүнүн адеп ахлагы менен, сүйлөгөн сөзү менен, ошо кийинкисинде кандай немеси болот, тарбиялык мааниси калат, аркасынан ошону ойлонуш керек. Сизди угуп жаткан шоу бизнестер болсо, шоу бизнес өкүлдөрү болсо, өзлөрүнө кандайдыр бир жыйынтык чыгарат деп ишенебиз. Биздин дагы көрсөтүү соңуна чыгайын деп калыптыр. Ошондуктан жыйынтыктоочу сөз, сиздер өзүңүздөр кандай пайда алдыңыздар ушу карантинден, жана эл дагы кандай жыйынтык чыгарып, эмне менен жашап кетиш керек? Кыскача. Эми тыянак чыгаралы, анткени эгер тыянак чыгарбасак, жыйынтык чыгарбасак, ар кимдин өзүнүн иши оруда. Мисалы, жанагындай бир жакыным өлсө же көзүм өтүп кетсе, жылкы соет элем дегендер жылкыларын азыр сойсун. Азыр сойсун дагы, же сатсын дагы, муктаждар аябай көп болот, ошолорго таркатып берсин.
же ата-энесинин көзү тирүүсүндө. Көзү тирүүсүндө. Бул өтө маанилүү нерсе. Анан ушул орозонун күндөрү эми баягы айтыла турган сөздөр айтылып атат. Анан жылың орозонун күндөрү мисалы эмне үчүн Пайгамбар алейхисаламдын өмүрү кандай болгон ушуга бир кызыгып койбойбуз? Же болбосо Туя кырчынын чыгармачылыгы ал жерде дыйман аябай көп. Же болбосо Жусуп Баласагындын ушуларга убакыт бербейбиз. Анан ким бир интернеттен эки жаат болуп чабыш алып атса, ошонун аки чүккөсүнө чейин билип, анан отурабыз да пикирлерибизди айтып коюпчу. Алардын акысына кирип күнөөсүн мойнуна алып дегендейчи. Мисалы азыр мага суроо берди, аттарын деле атабай коеюн, бул адамдар жөнүндө пикириңиз кандай деп. Мен ушуну бир аки чүккөсүнө чейин кызыгып угуккан убактым деле болгон жок да. Мындай билдим, бирөө-бирөөнү айыптап атат. Анан эми билбегенден кийин, түшүнбөгөндөн кийин адамда 3 нерсе бар да, пикир бар, көз караш бар, позиция бар. Пикирин анча-мынча адам айтат, көз караш баарында эле бар. Бирок позиция деген сен эгерде ошону билип таасир бере алсаң, кеп мына ошондо да. Анан отуруп эле жана аны сүйлөп, муну сүйлөгөндөн жакшылык болбойт. Ошон үчүн ушул күндөрү көбүрөөк рухту байыталы, акылды байыталы, көздү, тилди дорозо тутуралы. Анан кийин ушундан бир тыянак чыгарып, мындан ары бир берекелүү, сарамжалуу жашоону баштап алсак, өзүбүзгө эле кыйын болуп калат. Рахмат, абдан кызыктуу жана маңыздуу маекти куруп бердиңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн карантинден кандай жыйынтык чыгарабыз, кандай өзүбүзгө пайда алабыз деген теманын алкагында талкуу уюштурдук элек. Студиябызга мейманга Куудул Борончу Кудайбергеновду чакырганбыз. Ошондой эле Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбековду чакырганбыз. Сиздерге ушул убактыңыздарды бөлүп келип кызыктуу маек куруп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта калыңыздар.